Аллах Таала мактаулар жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салам, салаваттар болсын. Аллах Таала тапып берсе, Аллахтын неаматы менен, жардам менен бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү ала турган сабагыбыз 3 негиз китебинен. 3 негизде биринчи негизди бүтүп, экинчи негизге киргенбиз. Экинчи негизде биз биринчи рукунда жүрөбүз да. Шахадату алла илаха илlallah келмесин өткөнгө сабакта алганбыз. Бүгүн биринчи рукунун келменин уландысы да. Эми биринчи рукунда билесиңер, исламда эки нерсе бар. Биринчи, Аллах Тааладан башка сыйынууга татыктуу зат жок экенине ыйман келтиребиз. Экинчиси, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллах Тааладын кулу жана элчиси экенине дагы ыйман келтиребиз. Себеби бул келиме бири-бирин талап кылат да. Кайсыл адам ыйманга киришти кааласа, кайсыл адам мусулман болушту, момун болууну кааласа, сөзсүз түрдө ушул келимени экөөнү тең айтыш керек да. Ал эми бирөө жарым келип, мисалы бир христиан келип, мен мусулман болум келип атат деп десе, биз ыйман келтир десек, ашхаду алла илаха илlallah, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок деп ыйман келтирип туруп, Мухаммаdur Расулуллах деп айт десек, жок мен айта албайм десе, мусулман болобу? Мусулман болбойт экен да. Себеби бул келиме бирин талап кылуучу, дайыма экөө жанаша чогуу жүрө турган нерсе да. Экөө ажырабайт. Себеби Аллах Таалага ыйман келтирди, сөз түрдө ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ыйман келтириш керек. Себеби ла илаха илlallah келимесинин канча шарты бар эле? 7 шарт бар болчу. Акыркы 6-чы, 7-чи шарттар эмне? Ал кабул, кабыл алуу жана вал инқият, моюнсунуу. Ла илаха илlallah келмеси эмнени талап кылган болсо, ошону кабыл алуу, эмнеге чакырса, эмнени буйруса, ошого моюнсунуу экен. Ошон үчүн ла иля келмесин айткандан кийин сөз түрдө Мухаммад Расул келмесин айтыш керек да. Ал эми жок айта албайм десе, ал пайгамбарга ыйман келтирбегендиги үчүн мусулман эмес. Себеби Аллах Таала Кур'анда билесиңер, я аyyuhalladina amanu aminu billahi wa rasulihi дейт. О ыйман келтирген момундар, силер Аллахка жана пайгамбарына ыйман келтиргиле дейт да. Аллаха ыйман келтиргиле, жана Аллах жиберген пайгамбарына ыйман келтиргиле деп бизди буйруп атат да. Ошон үчүн бизде жада калса исламда биз бир гана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен гана чектелбейбиз. Биз Аллаха ыйман келтиргенден кийин Аллах Таала Кур'анда буйруган пайгамбарлардын баарына ыйман келтиребиз. Мисалы, ошонун бири азыркы учурда Иса алейхиссалам. Христиандар кээ пайгамбар десе, кээ аны Кудай деп билет. Исламда кайсы бир мусулман Иса алейхиссаламдын пайгамбар экенине ишенбесе, ал мусулмандар менен эсептелбейт да. Ошондуктан биз Аллаха ыйман келтиргенден ошол келме эмнени талап кылат экен? Сөз түрдө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ыйман келтирүүнү талап кылат экен да. Ал эми келименин жалгыз өзүнө Аллаха ыйман келтирип, ал эми Мухаммад Расулуллахга ыйман келтирбөө, бул алымдар бир ооздон муну кафир дешкен да. Ыймансыз деп айтышкан да. Ошон үчүн мусулман адам ушуну сөз билип алышы керек экен да. Эми Мухаммад Расулуллах экинчи шахада да. Ушул келимеге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ыйман келтирүүгө далил катары китепте ушул аят тап келген экен. Тоба сүрөсүнүн 128 аятын. Бул аятта Аллах Таала айтат: "Лакади жаакум расулун мин анфусикум" дейт. Чындыгында силерге өзүңөрдөн болгон Мухаммад пайгамбар келди дейт. Өзүңөрдөн болгон дейт. Периштелерден болгон эмес, жиндерден болгон эмес, өзүңөрдөн болгон. Силер аны каерде туулганын билесиңер, каерде жашаганын билесиңер, адеп акылагандай болгон, чынчыл болгонбу, жалганчы болгонбу, мээримдүү болгонбу, катыгез болгонбу, кандай экенин жакшы билесиңер, өзүңөрдөн болгон дейт да. Азизин алейхи маниттум дейт да. Силерге ушунчалык камкор адам дейт да. Силер эмне нерсеге кыйналсаңар, ал да ошол нерсеге кыйналат дейт. Силерди ооруткан нерсе аны да оорутат дейт.
харисун алейкум дейт. Жана силердин ыйманга келишиңерге, исламга, хидаятка келишиңерге ушундай куштар дейт да. Каралы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды Аллах Таала сифаттап атат. Аяттын уландысында бил муъминина рауфур рахим дейт. Жана момундарга өтө ырайымды дейт да. Аллаха ыйман келтирген момундарга өтө ырайымды дейт да. Бул аяттын бизге керектүү жери алакад жаакум расулун мин анфусикум. Чындыгында силерге өзүңөрдөн болгон пайгамбар келди дейт да. Өзүнөн болгон. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам биздин өзүнөн болгон пайгамбар. Ал Аллах Тааланын кулу жана элчиси. Ал жиндерден эмес. Ал периштелерден эмес. Өзүнөн болгон. Аллах Таала жер бетинде пайгамбар тандаганда бир улуттан тандаш керек да. Же африканец, же яхуттардан, же Орто Азиядан, биз тараптан. Бирок Аллах Таала ал өзү тандайт аны. Бирок Аллах Таала акыркы пайгамбарды кимдерден тандаган? Аллах Таала араб улутунан тандаган экен да. Меккедеги Курайш урусунан болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды тандаган экен да. Мына ушул келимеге Мухаммад Аллах Тааланын кулу жана элчиси дегенге ушул аятты далил катары алып келген экен да. Эми адам өткөндө келимени айттык го. Адам келимеге күбөлүк берүүдө 3 нерсе талап кылынат да. Биринчиси тил менен айтуу, экинчиси жүрөк менен тастоо, үчүнчүсү ошол жүрөк менен тастаган нерсеңди денең менен иш жүзүндө көрсөтүү да. Ошол келиме талап кылган нерсени иш жүзүндө сен денең менен көрсөтүң. Ушу 3 нерсе талап кылынат деди. Күбөлүк берүүдө бул кайсыл гана нерсе болбосун деп айттык. Эми Мухаммадур Расулуллах келмесине күбөлүк берерде бирөө жарым ашхаду алла илаха иллаллах деп тили менен айтып бирок Мухаммад Расулуллахты ичинен айтып койгон болсо сүйлөй алат. Анда туура эмес да. Се кайсыл адам сүйлөшкө кудурети болсо, мүмкүнчүлүгү болгон болсо, ал сөз түрдө ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху деп ыйман келтириш керек экен. Ал эми сүйлөшкө мүмкүнчүлүгү боло тура тили менен үн чыгарып ыйман келтирбесе, ал ушул шарттарга жооп бербейт экен да. Ыйман келтирүү үчүн биринчиси эмне экен? Аны тили менен ачыш керек экен да, үнүн чыгарып. Экинчиси жүрөгүндөн тастоо. Жүрөгүндө келме эмнени максат кылган болсо, эмне маани берген болсо, ошону тастоо. Эмнени максат кылат? Мухаммад Аллах Тааланын кулу жана Аллахтын элчиси дегенди маани берет да. Мына ушул нерсени жүрөктөн тастоо да. Ушуну жүрөктөн тастоо. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Аллах тарапынан бизге жиберилген пайгамбар деп мына ушул маанини жүрөктө тасташ керек экен да. Көрсөбү? Андан кийин дагы бир талап кылган нерселери пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жалпы адамдардын баарына жиберилген пайгамбар деп билиш керек экен. Адамдарга жана ошо менен кошо жиндерге дагы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистеринде айтат: "Мага мурунку пайгамбарларга берилген 5 нерсе берилди." Ошонун бири эмне? Мурунку пайгамбарлар өзүнүн коомуна гана жиберилчү эле пайгамбар болуп дейт. А мен болсо жалпы адамдарга пайгамбар болуп жиберилдим дейт да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жалпы адамдарга пайгамбар болуп жиберилген экен да. Адамдарга жана жиндерге. Адамдарга болгондо бир гана араб элине эмес. Кээ бирлер бар го. Ыйман келтирбейсиң десең, силер ыйман келтирип эле. Силер арабтын кулусуңар дейт да. Силер арабтын кулусуңар. Бул пайгамбар Мухаммад деген арабтарга түшкөн дейт да. Бизге түшкөн эмес ал дейт да. Бул туура эмес да. Пайгамбарыбыз алсам бир гана арабтарга эмес, жалпы жер бетиндеги ошол заманда адамдарга, ошо менен кошо кыямат күнгө чейин келе турган бардык адамдарга, африканисы болобу, американисы болобу, китайсы болобу, Азербайжан болобу, кыргыз, өзбек жана башка дүйнө жүзүндөгү улуттардын бардыгы, агы болобу, карасы болобу, сарысы болобу, көк болобу, айырмасы жок. Кайсы урудан болсун, кайсы улуттан болбосун пайгамбарыбыз баарына жиберилген. Жада калса пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кимдерге жиберилген? Жиндерге кошо жиберилген. Жиндерге. Ошон үчүн кайсыл бир жиндер келимени айтып туруп Мухаммадур Расулуллах деген келимени айтпаса, жиндердин арасынан дагы ошол жиндер мусулман жиндерден болот деп экен да.
Жиндердин өзү адамдарды жакшылыкка чакырып, жамандан кайтара турган момундары бар, мунафыктары бар, мунафык деген эки жүздүүлөр, мушриктери бар, бидатчылары бар, хизбилери бар, жана башка ар кандай жамааттар бар алардын арасында дагы. Алар да бөлүшөт. Тайпа болуп, туура бизге окшошуп кетет да. Себеби Аллах Таала Куранда Ал-А'раф сүрөсүнүн 158-аятында мындай деп атат. Кул я айюхан насу инни расулуллах илайкум жамиан дейт. О Мухаммад, сен адамдарга айтын дейт. О адамдар, мен бул аламдагы жалпы адамдарга баарыңарга пайгамбар кылып жиберилдим дейт да. Көрсөңөр, ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жалпы адамдарга пайгамбар болуп жиберилген экен да. Жогоруда айттык го биз, жада калса жиндер дагы пайгамбарыбызга иман келтириш керек. Эгер пайгамбарыбызга иман келтиришпесе, алар да муун болбойт депчи. Мисалы Аллах Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Куран окуп атканда бир топ жиндерди пайгамбарга жиберет. Ошондо баягы жиндер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын окуп аткан Куранын угуп, ошол Куранга иман келтиришет. Тайпаларына барып мындай деп айтат. Я каумана дейт да. О биздин элдер, адамдар дейт да. Эми алардын тили менен биздин коомубуз дейт. Ажибу да'iялла дейт. Ажибу да'iялла. Аллах Таалага чакыруучу Мухаммадга ыйман келтиргиле деп жиндер, ыйман келтирген жиндер, ыйман келтирбеген жиндер чакырып атат да. Субханалла. Амину бихи, ага ыйман келтиргиле дейт. Яғфир лакум мин зунубикум. Аллах силердин күнөөңөрдү кечирет, ыйман келтирсеңер. О южиркум мин азабин алим. Жана жан чыдагыс азаптан Аллах Таала силерди сактайт дейт. Эгер ыйман келтирген болсоңор деп жиндер бири-бирин чакырып атат. Ошон үчүн урматтуу туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи иман келтиргенде биринчиси эме экен? Тил менен ачыш керек экен. Экинчиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Аллах тарабынан келген баардык адамдарга келген пайгамбар экенине ыйман келтирип, ошону жүрөктөн тасташ керек экен. Андан кийин баардык адамдарга ошо менен кошо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам акыркы пайгамбар экенине дагы ыйман келтириш керек экен да. Ал эми кимде ким? Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга пайгамбар экенине ыйман келтиремин. Бирок андан да башка пайгамбарлар келет. Же бар деп айта турган болгон болсо, анда ал мусулмандардан болуп эсептелбейт. Себеби ачык Куранга жана хадистерге каршы келет да. Себеби Аллах Таала Куранда эң акыркы пайгамбар деген пайгамбарыбызды. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламда мен эң акыркы пайгамбармын деген да. Ошон үчүн кимде ким бул жакта пайгамбар бар десе, же жакында келет, же кыяматка жакын келет деп, же өзүн пайгамбар деп чыкса, же бирөөдү пайгамбар деп чыкса, же келет деп ишене турган болгон болсо, анда ал мусулмандардан болуп эсептелбейт экен да. Ошон үчүн мусулман пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи иман келтиргенден кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи эң акыркы пайгамбар, андан кийин пайгамбар келбейт деп ыйман келтириш керек экен. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи иман келтирүү келмеси 4 нерсени талап кылат. Биринчиси таату фим амара. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне нерсеге буйруган болгон болсо, ошол нерсеге моюн сунуу экен да. Мусулман адам пайгамбарыбыз эмнеге буйруса, ошо моюн сунуш керек экен. Аллах Таала Куранда "Ва арсална мин расулин илля лиюта биизниллахи" дейт да. Биз пайгамбарларды жибердик. Пайгамбарларды жибергендеги максаттарыбыз Аллахтын уруксаты менен адамдар аларга баш ийилер үчүн дейт да. Аллах Таала пайгамбарларды жибергендеги эң негизги максат алар Аллах Тааланын берген кабарга ыйман келтирип пайгамбарларга моюн сунушу үчүн жиберген экен да. Көрсөңөрбү? Ошон үчүн пайгамбар болсо эмнени буйрубасын, ага моюн сунуш керек экен да. Башка хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтат. Абу Хурайра деген хадисте менин үммөттөрүм бардыгы бешке кирет, бир гана баш тарткандарынан башкасы дейт да. Ошондо сахабалар убалык нетсиз, бешке кирүүдөн ким баш тартат дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтат: "Ман атаани дахалал жанна ва ман асани фақад аба" дейт. Кимде ким мага моюн сунса, буйруган нерсеме, ал бешке кирет дейт. Ал эми кимде ким мага каршы келген болсо, ал бештен баш тарткан дейт да. Хадис Бухариде келет 7280 номерде. Ошон үчүн биринчи талап кылган нерсе эмне экен?
пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмнеге буйруса ошого моюн сунуш керек экен. Абу Хурайра деген хадисте мен силерди эмне нерсеге буйрубайын, колуңардан келишинче ошол нерсени аткаргыла дейт да. Колуңардан келишинче намазга буйруду. Баш хадисте эгер туруп окуй ала турган болсоңор, туруп оку дейт. Туруп окуй албай турган болсоңор, олтуруп алып окула дейт. Эгер олтуруп да окуга мүмкүнчүлүк болбосо, бирок сен жатып окушуңа мүмкүнчүлүк болгон болсо, анда жат оку дейт. Ал эми кайсыл бирөө пайгамбарга моюн суна албаймын деп текеперчилик кылып баштара турган болгон болсо, анда ал ыймансыздардан болот да. Же болбосо экинчиси, мен такыр эле моюн сунгум келбейт. Текеперлик эмес, мен болгону пайгамбарды эсептебейм деп такыр эле баштап турган болсо, ал дагы момундардан болбойт экен да. Ал эми үчүнчү адам Аллах Таалага иман келтирет, пайгамбарга иман келтирет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алып келген нерсесине моюн сунат, болгону кээ бир нерселерде моюн сунбашы мүмкүн. Мисалы, сакалын кой десе, сакалын кыркышы мүмкүн, жана башка бир буйруктарды пайгамбарыбыз буйруган нерселерди оң кол менен желсесе, оң кол менен жебей, сол кол менен жеши мүмкүн, үйгө сол бут менен кириши мүмкүн, жана башка окшогон бир кээ бир важиптерди ташташы мүмкүн, кээ бир сүннөттөрдү ташташы мүмкүн. Бирок эң негизгиси ал намазды окуйт, Аллахка шерик кошпойт, орозосун кармайт. Бул күнөөкөр да. Бул күнөөкөр болот. Ошон үчүн урматтуу туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмнеге буйруса, ошого моюн сунуш керек. Экинчи талабы ва тастиqu фима ахбара. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне нерседен кабар берсе, ошол нерсеге ишенип, аны тасташ керек эмес да. Себеби билесиңер, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көп нерседен кабар берген, Аллахтан кабар берген. Аллах Тааланын сифаттарынан, Аллах Тааланын аттарынан кабар берген. Биз ошого эч кандай күмөндөмөстөн, аны бурмалабастан, аны окшоштурбастан, аны кайтарбастан, жокко чыгарбастан ыйман келтириш керек экен. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам билесиңер, өзүнүн учурундагы кээ бир мужизалардан кабар берген. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз алгач өткөн үммөттөрдөн, пайгамбарлардын арасында болгон окуялардан кабар берген. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошо менен бирге кыямат күн аламаттарынан, кыямат күн астында эмне болот, ошодон кабар берген. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кыямат күнүнөн кабар берген. Мисалы, кабырда азаптардан, кыямат күнү бейиштеги абалдардан кабар берген. Ошонун баарына ыйман келтириш керек экен да. Анан жаннатты же тозокту баардыгыбыз көрүп келиш шарт эмес да. Себеби жаннатты тозокту пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү көрүп келген да. Аллах Таала кабар берген. Ошондуктан момундар эмне үчүн момун деген атка конгон? Ошол нерсени Аллах Таала кабар бергенде көрбөстөн ыйман келтирген үчүн момун деп атка конгон да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чындыгында билесиңер, ар кандай нерселерден кабар берген. Чындыгында кээ бир учурларда кээ бир мына ыйманы төмөн адамдар таң калышы мүмкүн да. Мисалы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир күнү айтат, бир күнү бир адам дейт, алгач өткөн үммөттөрдөн бир адам бир ойду минип баратса, ой сен мени минесиң деген экен. Мына эмнеге мен минмейм десе, мен мин үчүн эмес, мен жерди айдаш үчүн жаратылганмын деп. Аллах Таала мени жаратканда жерди айдаш үчүн жараткан мени. Пайгамбар ушул хадисте айтып туруп, ушул нерсеге мен ыйман келтирем, тактап айткан эмнеге? Ойдун сүйлөгөнүнө да. Сен ой сүйлөп атат да. Негизи биз билген нерсе ой сүйлөш мүмкүн эмес. Бирок пайгамбарыбыз салам алгачкы үммөттөрдөн ушундай бир окуяны айтып атат. Ушул окуяны ой сүйлөп атат. Бирок ушул нерсеге мен ыйман келтирем дейт. Жана Абу Бакир, Омар да ыйман келтирет дейт да. Бирок ушул хадистин түшүндүрмөсүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул Абу Бакир жана Омар ыйман келтирет дегенде, ошол олтурушта сахабалар арасында Абу Бакир да Омар да болбогон дейт да. Бирок пайгамбарыбыз Абу Бакир менен Омардын ушунчалык ыйманы терең болгондуктан, пайгамбарыбыз эмнени айтса, Аллах Таала эмнеден кабар берген болсо, бирден ыйман келтиргендигинен пайгамбарыбыз Абу Бакир менен Омарга ишенген да. Хадистин мынасында айтат, бир күнү бир кочман коюн жайып жүрсө, коюна кашкыр кол салып, бир коюн сүйрөп кетти да.
Анан баягы кочманы кубалап артынан барып кашкырдын оозунан күч менен баягы койду тартып алат экен да. Тартып алса баягы кашкыр айттыр. Ушундай бир күн келет. Ошол кыяматтын аламаттары болгондо адамдар койлорун таштап качкан учурда кой менен мен жалгыз калам дейт да. Ошол учурда ким кайтарат койду деп айтты дейт да. Бул жерден да кашкыр сүйлөп атат. Бирок пайгамбарыбыз айтат хадисте, ушул кашкырдын сүйлөгөнүнө Абу Бакыр иман келтирет жана Омар иман келтирет деп атат. Хадис Бухариде 2324 номерде. Кайсыл адам ушул номерге кайтып Бухариге караса болот да. Биз эмне үчүн момун деген атка койгонбуз? Биз көрсөк дагы, билсек дагы акылыбыз жеткен нерседе, жетпеген нерседе Аллах Таала кабар берди, пайгамбар кабар берди, иман келтиребиз да. Аллах Таала бизди сүйлөткөн ойду сүйлөтө албай калып турбайбы? Мисалы, пайгамбарыбыз хадис айтат, Меккеде бир таш бар дейт, ал мага салам берет дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жума кутбасында дүмүрдөн жасалган бир минбар бар эле. Кийин ошол минбарды алмаштырабыз деп жакшы минбар салышат да. Ошону алып келип коюптур, баягы дүмүрдү чыгарып койгондо баягы дүмүр ыйлаган да, үн чыгарган да. Пайгамбарыбыз ошону уккан. Мына ушундай нерселер болгон да. Эртең кыямат күнү биздин тилибиз аз сүйлөп атпайбы? Өзүнчө сүйлөйт. Колубуз өзүнчө сүйлөйт. Бутубуз өзүнчө сүйлөйт экен да. Биз мисалы колубуз эмнеге жумшадык? Мени ушул нерсеге колдонгон. Бутубуз болсо мени ушул жакка жетелеген. Көзүбүз болсо жаман нерсени караган болмосок, мени ушул жакка мажбурлап ушундай нерсени көргөзгөн деп баарды өз алдынча сүйлөткөн. Бул аятта келет, билесиңер барыңар, Ошон үчүн пайгамбарыбыз эмнеден кабар берген болгон болсо, ошого ыйман келтиришибиз керек экен. Үчүнчүсү талабы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмнеден кайтарган болгон болсо, ошодон кайтыш керек экен да. Мисалы аятта келет: "Ва ма нахакум анху фантаху". Мухаммад силерди эмнеден кайтарган болгон болсо, ошодон кайткылаган таштагыла дейт да. Башка аятта Абу Хурайрадан келген хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Фаиза нахайтук ман шайин фаштанибуху". Эгер мен силерди бир нерседен кайтарсам, ошол нерсени толугу менен таштагыла дейт да. Буйруган жакка келгенде эмне деди? Эгер мен силерди бир нерсени буйрусам, ошол нерсени чамаардын жетинчи кылла дейт. Бул кайсы нерседе? Буйруган нерседе да. Себеби буйруган нерседе кээде адам чамасы болсо, кээде чамасы болбагат экен да. Түшүнөсүздарбы? Бүгүн туруп окуп жүрсө, эртең отуруп окуп калышы мүмкүн. Эртең жатып калышы мүмкүн, ооруп калышы мүмкүн, сапарда болуп калышы мүмкүн. Ал эми кайтарган нерселерде мусулман шариатта мындай эмес экен да. Чамаңды жетишинчени кайтып койгон, чамаң жетпеген нерсе күнөөкөр болбойт деген ан нерсе жок экен да. Аллах Таала бир нерседен кайтарды, толук менен кайтыш керек эмес да. Мисалы, "Вала тaqrabu зина" дейт. Зинага жакындабала десе, толугу менен. Эң негизи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмнеден кайтарса, ошондон толугу менен кайтыш керек экен да. Толугу менен кайтыш керек экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайтарган нерседен толугу менен кайтыш керек. Себеби мисалы Ияс ибн Саламадан келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тамак жеп атканда астында бир адам сол кол менен тамак жейт да. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам "Кул би яминика", оң кол менен жебесиң деп буйруса, ал "Ла астатиу" дейт да. Мен оң кол менен жей албайм деп баштатат да. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам "Ластата'та" дейт да. Колуңан келбей калсын дейт да. Пайгамбар дуалап атат да. Колуңан келбей калсын дегенде хадисте "Ма манаху иллал кибру". Ал ошол нерсени бир гана текебелтин айткан экен да. Хадистин маанисинде "Фама рафаха ила фихи". Пайгамбар дуа кылгандан кийин бирден ал колун оозуна көтөрө албай калды дейт да. Хадис Муслимде келет, 2021 номерде карала. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир нерсеге буйругандан кийин ошол нерсени кабыл алыш керек экен. Бул адам эмне үчүн колун көтөрө албаган? Себеби пайгамбар өзү буйруп атат да. Пайгамбар астында туруп оң кол менен же десе, пайгамбар көрүп туруп, угуп туруп баш ийип атат. Бул деген оңой эмес да бул эми. Эми төртүнчү талабы. Төртүнчү талабы Аллах Таалага ибадат кылганда бир гана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алып келген нерсе менен гана Аллахка сыйыныш керек экен да.
Мисалы Аллахка сыйынууда биз эмне менен сыйынабыз? Христиандар деле кээде Аллахка сыйынам дейт. Башка динелерде де биз деле Аллахка сыйынабыз дейт. Эми Аллахка сыйыныш үчүн Аллах Таала бизге пайгамбар жиберди. Ошол пайгамбар алып келген жол менен гана Аллахка сыйыныш керек экен да. Ал эми өз алдыбызча намаздарды жасап алып, зекеттерди жасап алып, дуалар жасап алып Аллахка сыйыныш бул мүмкүн эмес экен да. Аллах Таала анын эч биринен кабыл кылбайт экен. Ошон үчүн себеби пайгамбарыбыз Айша келген хадисте "Мен амила амалан лайса алейхи амруна фахароддун" дейт. Кайсы бир адам амал кылса, ошол жасаган амалы Куран менен Суннага дал келбесе, ал кайтарылат дейт да. Ал ким гана болбосун. Хадис Муслимде 1718 номерде. Ошон үчүн Ибн Кайым рахимахулла айтат: "Куллу тарикин илаллахи масдудун илля мин тарик Расулилlah саллаллаху алейхи ва саллям." Ибн Кайым айтат рахимахулла: Аллаха алып бара турган жолдордун баардыгы жабык дейт да. Эми баягы айтат го, туннель жабык десе, Ошко да бара албайбыз, Жалалатка да бара албайбыз. Күллү тарикин илаллахи масдудун дейт. Аллаха алып бара турган жолдордун баары жабык дейт. Илля мин тарик Расулилlah. Бир гана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям алып келген жол гана дейт. Эми Аллаха жетиш үчүн, Аллахтын ыраазылыгына жетиш үчүн бир гана жол бар экен, ал пайгамбарыбыз алып келген жол экен да. Ошол жол менен гана Аллахтын ыраазылыгына жетип, Аллах Таала биздин ибадаттарды кабыл кылып, бейишке киреткен да. Ал эми башка жол менен бейишке кирүү бул мүмкүн эмес экен да. Мүмкүн эмес экен. Анан Аллаха сыйынууда айттык биз, пайгамбарыбыз алып келген нерсе менен сыйыныш керек экен. Ал эми ширктер менен сыйынсак болобу? Аллаха ширк менен сыйынсак, бидат менен сыйынсак, арам нерселер менен сыйынсак, эмне болбойт? Болобу? Мисалы, арбактар колдойт десек, кабырда жатып да арбактар андасында чыгат эшикке. Чыгып кыдырып жүрөт. Бир адамдын машинасын дөңгөлөө тайпаратса, сразу тосуп токтотуп коет. Бирөө жардан кулайын деп атса, учуп барып, түртүп сактап калат. Бирөө келип урайын десе, келип тосуп коет. Деп айтсак болобу? Же баланча мана сатан арбагы уруп коет. Эмне ура албайт экен? Деп Аллахка сыйынсак болобу? Ушул нерсени пайгамбарыбыз алып келди беле? Пайгамбар айтты беле? Пайгамбарыбыз: "О сахабаларым, жүргөндө этет болгула. Арбактар урат. Же арбак колдойт" деп айтты беле? Ушул нерсени туура эмес десек, кээ бир туугандарыбыз: "Жок, силер туура эмес жолдо жүргөнсүңөр, адашкансыңар" дейт да. Урматтуу тууганым, кайсыл адамдын акыйдасы туура экенин каяктан билебиз биз? Ал Куран менен Суннага туура келгендигинен билебиз да, туура отур эмеспи? Эгер бирөө жарым арбак колдойт деп ишене турган болгон болсо, келгиле ошону Куран менен Суннанын таразасына коелу. Кайсыл жерде пайгамбарыбыз арбактар колдойт деп айтты эле? Же кайсыл сахаба арбак колдойт деп айтты эле? Эгер арбак колдойт деп пайгамбар айткан болгон болсо, Аллах бир андал шариаттан алындал. Ал анда таухид андал. Ал сүннөт андал. Анда арбактар колдойт деп субханалла шаардын кире беришине, Меккенин кире беришине жазып коюш керек. Мейл жазбасак дагы жүрөктө ишеним болуп калыш керек ал. Туура отур эмеспи? А эгер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тескеринче Аллахтан башка эч ким пайда бербейт, зыян да бербейт. Жада калса Меккеде мушриктер зыян бергенде пайгамбарыбыздан келип туруп Мухаммад сенден жардам сурайбыз дегенде ла тастагису би дейт. Менден жардам сурабагыла дейт. Силер Аллахтан жардам сурагыла. Чындыгында Аллахтан гана жардам суралат дейт хадистечи. Карагыла. Эми кимдин акыйдасы тура? Арбактар колдойт деген адамдардын ишенимдери турабы? Куран менен Суннага дал келеби? Же арбактар колдобойт деген ширк деген адамдардын акыйдасы турабы? Өзүңөр ойлонуп көрсөңөр. Эгер Курандан же хадистен арбак колдойт деген бир хадис тапсаңар, Аллаху акбар.
ошол нерсени баарыбыз карман алды. Ал эми таппадыңарбы, жокпу? Пайгамбарыбыз Аллахтан башка эч нерсе пайда бербейт, зыян бербейт деп кайтарган, ошонун баарынан ташташ керек да. Туура отура эмеспи? Ширк менен сыйынуу мүмкүн эмес. Же бидат менен динге жаңылык киргизели. Баланча жаңылыкты киргизели, тигинче жаңылыкты киргизели. Же арам нерсе менен. Мисалы кээ бир адамдар бар, арам нерсе менен Аллахка сыйынат. Бирөөдү тонойт дагы. Мурун билесиңер, чорнойлор өзгөчө. Ар кимди тонойт дагы мечит сагып коет. Адамдардын баары, "О, машалла, машалла, жазакалла хайран, жазакалла хайран." Неге десе, мечит сагып кой дейт. Ал деген адамдардан 1 миллион доллар алса, 200 миң сомуна мечит салып коет. "О, баланча, машалла, баракаллаху фик" деп дуалат да. Же болсо кээ бирлер ажырашкан аялдарга барат. "Кой, ушунун соңун алып коелу" дейт да. Же болсо күйөөсүнөн ажыраган аялдарга барат. "Кой, ушуга бир сол иш кылып коелу" деп барат да. Арам нерсе менен да сыйынуу мүмкүн эмес шариатта. Жана бидаттарды Куранда жок, суннада жок намаздарды чыгарып, зикирлерди чыгарып, орозолорду чыгарып, дуаларды чыгарып, салаваттарды чыгарып, жыйналып алып, мечитте бийлеп, 40 күнгө жердин астына кирип кетип, жок да нерсе исламда. Ошон үчүн биз Аллахка сыйынганда бир гана жол бар экен, ошол жол менен гана сыйынабыз да. Ал эми бирөөлөр сыйынып аткан болгон болсо, биз иншалла колдон келишинче түшүндүрөбүз. Окса алхамдулилlah, окпаса ахиреттин жолу калды иншалла. Бир гана жол бар. Ал пайгамбар ошол жол менен гана барыш керек экен. Себеби пайгамбар хадисте "Fa inna sharral umuri muhtasatuha", жаман нерсенин эң жаманы бул динге жаңылык киргизүү дейт да. "Wa kullu muhtasat bid'a", ал эми бардык жаңылыктар динге киргизилген бардык бидат дейт да. "Wa kullu bid'atin dalala", ал эми бардык бидаттар адашууга алып барат. "Wa kullu dalalatin finnar", ал эми бардык адашуу натыйжасы тозокко алып барат дейт да. Ошондуктан төртөө болду. Ушул төрт нерсени билиш керек экен. Эми экинчиси намаз. Эми намаз качан парыз болгону туурасында алымдарына талаш. Кээ бир алымдар пайгамбарыбыз Мадинага хижра кыла электен алдын 3 жыл мурун парыз болгон дейт да. Мираждачы. Кээ бир алымдар 1,5 жыл мурун парыз болгон дейт. Хижра кылып Мадинага кела электен мурун. Эми каяктан парыз болгон? Асмандан парыз болгон. Адам баласы жеткен эң бийик орун 7-чи кабат асманда намаз парыз болгон да. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи башында намаз парыз болгондо 50 маал болгон да. Түшүп келатканда Муса алейхиссаламга жолуп, Муса алейхиссалам: "О Мухаммад, канча намаз парыз болду" десе, үммөтүңө 50 десе: "О Мухаммад, мен бул нерсени өзүмдүн үммөтүмө тажрыйба алып көргөнмүн. Сенин үммөтүң чыдай албайт" дейт да. Сен Аллахка бар да сураңын, жеңилдесин дейт да. Ошентип Аллах Таалага барып жеңилдетип, жеңилдетип натыйжасы 5 маал намазга такылат да. Бирок пайгамбарыбыздын үммөтүнө 5 маал намаз парыз болгону менен 5 маал намазга бекем болгон болсо, 5 маал намазды өзүнүн убагында окуй турган болгон болсо, ага 50 маал намаздын сообу жазылат да. Бул Аллах Тааланын берген чоң неаматы. Эми бизге намаз качан парыз болгон? Миражга көтөрүлгөн да. Бирок миражга чейин пайгамбарыбыз Меккеде канча жыл жашаган? 13 жыл жашаган да. Мадинага келерде 3 жыл мурун парыз болгон болсо, алдында 10 жыл. Кээ бир адамдар бир гана тавхидке чакырып, Аллахтын жалгызына чакырып, мына ушул нерсе менен сыйынган дейт да. Кээ бир адамдар айтышат, жок дейт. Ошол учурда намаздар бар болчу дейт да. 2 маал намаз болчу дейт. Бамдат намазы 2 рекет, анан асыр болчу дейт да. Ушул 2 намаз бар болчу. Мына ушу менен пайгамбарыбыз жана сахабалар Аллахка сыйынып турган дейт да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз миражга көтөрүлгөндө Акса мечитинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кимдер менен намаз окуган? Алгач өткөн пайгамбарларга имам болуп пайгамбарыбыз намаз окуган да. Ушул 5 маал намаз фарз болгонго чейин эле сахабалар намаздын эмне экенин билген дейт да. Бамдат окушкан, анан асырды окутган дейт да. Болгон 2 маал болгон дейт да. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга түнкү намаз парыз болгон дейт. Пайгамбарыбызгачы. Азыркы күндө биз тааныган, билген 5 маал намаз качан парыз болгон экен? Мадинага хижра кыла электен алдын 3 жыл мурун
бир топ алымдардын пикири боюнча, бир топ алымдардын пикири боюнча 1,5 жыл калганда миражга көтөрүлүп ошондо парыз болгон экен. Намаздын исламда орду туурасында келе турган болгон болсок, чындыгында сөз көп. Аллах Таала Куранда мисалы вакимуссала ва атуз зака варкау марракин, намазыңарды тургузгула, зекетиңерди бергиле жана урку кылгандар менен урку кылгыла деген. Омар ибн Хаттаб билесиңер, экинчи халифа исламдагы. Ошол Омар ибн Хаттабты Абу Лула ал-Мажуси деген адам сайып кеткенде Омар ибн Хаттаб бир нече күн жатып калат да ошол оору мененчи. Кээ бир алымдар 3 күн дейт, кээ бир алымдар 7 күн дейт, кээ бир алымдар 1 күн дейт да. Кыскасы ошол оору менен бир нече күн жашап калат. Ошол артынан сайылган канжардын изинен сүт ичкенде сүтү ошол тештен чыгып турат да. Карагыла, ашказаны тешилип калган да. Ошентип жашайт. Мисвар ибн Махрама деген жаш сахаба айтат, мен Омар ибн Хаттаб сайылганда фажырдын убагында үйүнө кирип намазга тургузганымда намаздын убагы кирип калды деп Мисвар ибн Махрама айтса, ооба намаздын убагы кирди. Вала хазза фил ислами лиман тарака салата деп айтты да. Кимде ким намаз окубаса, анда ал адамда исламдан эч кандай үлүш жок дейт да. Мына ошондой кан чыгып турса дагы, тамагы чыгып турса дагы Омар ибн Хаттаб фажыр намазын окуган экен да. Радияллаху анху шахид абалда өзү сурагандай дүйнөдөн өткөн да. Бул риваа валилде келет, бул асар сахихта. Бул экинчи фарыз. Эң негизи намаз тууралуу сөз көп, бир кыскача да. Үчүнчү зекет. Зекет үчүнчү парыз исламда. Аллах Таала Куранда Бакара сүрөсүнүн 43-аятында вакимуссала ва атуз зака. Намазыңарды тургузгула жана зекетиңерди бергиле дейт да. Аллах Таала зекет берүүнү буйруган да. Кайсыл адам да акча болгон болсо, белгилүү бир мөлчөмдө ал зекетти кененирээк алабыз иншалла кийинчерээк. Ошол адам зекет бериш керек да. Аллахтын буйругу. Зекет кайсыл жылы парыз болгон десе, алымдар айтышат, зекет хижранын 2-нчи жылы парыз болгон экен да. Эң биринчи исламга эмне парыз болгон биринчи? Пайгамбар болгондо мусулмандарга эмне нерсени буйруган мусулмандар? Таухид менен буйруган. 10 жыл таухид менен жашаган. Анан хижранын алдында 3 жыл мурун же 1,5 жыл мурун тактабастыкка пайгамбар болгондон кийин 11,5 жылдан кийин же 10 жылдан кийин намаз буйрулат да. Андан кийин зекет Мадинага келгенден 2-нчи жылы парыз болот. Кара, даражасы менен да. Таухид, намаз, анан кийин намаздан кийин 3,5 жылдан кийин зекет парыз болот да. Хижранын 2-нчи жылы. Эми зекет эмнеден берилет десе, зекет 4 нерседен берилет. Алтын, күмүш, акчалар. Бул биринчиси. Экинчиси малдардан берилет. Төөдөн, уйдан, койдон берилет. Анын да өзүнүн нисоптору бар. Сандары канча экенин. Үчүнчүсү жерден алган түшүмдөн. Андан кийин төртүнчү бере турган нерсе акчаңды бизнеске салдыңбы, ошодон бересиң да. Мурабаха кылдыңбы же бизнеске салдыңбы, ошодон эмне 40тан бирин берип отурасың өзүнүн шарттары менен. Мына ушул 4 нерседен бери жалпысынан үстүртөн. Негизи иншалла бул маселени терең зекет маселесине келгенде иншалла тереңирээк алабыз. Эң негизи мына ушул нерселер. Зекет кимдерге берилет десе, 8 түрлүү адамга берилет. Биринчиси кедейлерге, экинчиси мискиндерге, үчүнчүсү зекет жыйнаган адамдарга. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям зекет жыйнаган атайын валил амр тарабынан жыйноого дайындалган адамдар болгон да. Ошолорго берилет. Зекетти валил амрга берет, валил амр байтул малга салат да акчаны. Ана ошол мусулмандардын пайдасына колдонот. Үчүнчүсү зекет жыйнаган адамдарга. Төртүнчүсү адамдардын жүрөгүн исламга тартыш үчүн христиан болобу, христиан түрлөрү бар да. Сен атам дегенге бербейсиң да. Баягы дават кылышка мүмкүн болгон, дават кылса боло турган адамдар го. Ошолорду жүрөгүн исламга жибитип тартыш үчүн зекет берсең болот экен да. Төртүнчүсү кулдарга. Кулдар өзүнүн кожоюндан мен азаттыкка чыгарган $5000 чыгарам десе, келип зекет сураса, мен кожоюнум $5000 чыгарам деп атат азаттыкка. Акча керек болот десе, ошого зекеттен берсең болот экен да. Карыздар бар адамдарга.
карыздар бар, төлөй албайт, ошол адамдарга. Андан кийинкиси Аллах жолунда согушкан адамдарга. Андан кийинки эң акыры 8-нчиси Уамни Сабил, сапарда жүрүп, акчасын жоголтуп, же акчасы жетпей калып, кете албай калган адамдар болот, өздөрүнүн жерине, жашаган элине кете албаган адамдар болот. Ошолорго дагы зекеттен берсе болот. 8 түр адамга берет да, зекеттечи. 4-үнчү орозо. Орозо дагы хижранын 2-жылы парыз болгон экен да. Хижранын 2-жылы пайгамбарыбыз Мадинага келгенден кийин 2-жылы парыз болгон экен. Себеби алгач өткөн үммөттөргө дагы орозо парыз болгон. Барыңар билесиңер, бирок кандай парыз болгон өзүнчө маселе да. Алымдар арасында кичине ар кандай пикирлер бар. Бирок биздин орозобуз билесиңер кандай экен, Се Аллах Таала Куранда Бакара сүрөсүнүн 183 аятында Я юхаллазина аману, о иман келтирген момундар, кутибе алейкумус сияму кама кутибе алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун дейт да. Силер такыба болушуңар үчүн дейт. Алгачкы өткөн коомдорго орозо парыз болгон сыяктуу силерге дагы орозо парыз кылынды дейт да. Карагыла, эмне үчүн? Такыба болушуңар үчүн дейт да. Се алгач өткөн үммөттөргө дагы орозо парыз болгон экен. Бизге дагы орозо парыз болду. Орозо эмне десе, таң аткандан баштап күн батканча адам өзүн тамактан, сосундуктан, үчүнчүсү аялына жакындык кылуудан, төртүнчүсү Аллах Таала арам кылган гыйбат жана башка жаман нерселерден өзүн тыйып сактайт экен да. Мына ушу 4 нерседен. Таң киргенден баштап күн батканча. Бул ибадат, Бул ибадат. Эми орозо кандай болгон? Орозо башында кандай башталган десе, алымдар айтат, исламда орозо 3 абалда парыз болгон. Биринчи абалы башында тандоо болгон. Кааласаң орозо карма, кааласаң ар бир күн үчүн бир мискинди тойгузуу. Түшүндүңбү? Башында биринчи даражасы. Экинчи даражасы ушул нерсени өкүм өчкөн. Өкүм өчкөн бардык мусулмандарга орозо кармаш милдет болгон. Азыркыдай. Бирок бир айырмасы болгон, күн батканда уктаганга чейин гана тамак жеш рухсат берилген да. Күн баткандан баштап жатканга чейин, уктаганга чейин тамак жеп, сосунду ичүүгө уруксат берилген. Ал эми кайсы бир адам күн батканда тамак жебей туруп уктап кала турган болгон болсо, ал ошол күндүк тамагынан айрылган болгон да. Ал ошо менен эртеси күнгө чейин тамак жебей, эртеси күндө орозо кармап, эртеси күнү кечинде күн батканда тамак жешке уруксат берилген да. Тактап айтканда эмне экен? Ооз ачылганда уктаганга чейин гана тамак жеп, сосундук ичкенге уруксат берилген экен да. Азыр биз ооз ачылгандан таң атканга чейин тамагын да жейбиз, сусуун да ичебиз, башкасын да кылабыз го. Баро ибн Азибтен келген хадисте Кайс ибн Сирмата деген сахаба орозо кармайт, иштеп, анан үйүнө келсе, жегенге тамак жок, анан айтат да, аялыначы, үйдө жегенге бир нерсе бар дейт. Десе, үйдө азыр жегенге эчтеке жок, мен бирок таап келейин дейт да. Аялы сыртка чыгып тамак таап келсе, эми кечке чейин иштеген да, баягы сахаба. Кечке чейин иштеген да, үйүнө келсе, баягы жолдошу уктап калат да, сахабачы. Ошондо эле айткан экен да, кур калыпсың депчи. Анан кийин уктап калды. Неден айрылды? Ошол күндү ооз ачуу тамактан айрылды да. Анан ошол сахаба түнү менен тамак жебейт. Эртесинде тамак жебей, түшкө жакын жүрүп, түштү анан эс алып калайт да. 1,5 күн экинчи сутка кетип атат да. Эс алып кулаганда Аллах Таала буларга аят жүрөт да. Азыркыдай болуп, таң атканча тамак жөөгө, аялдарына жакындык кылууга туура азыркыдай ушул нерсени уруксат бергенде сахабалар аябай сүйүнгөн экен да. Хадис Бухариде келет 1915 номерде. Сахабалар сүйүнгөн экен да. Азыркы биз көрүп аткан орозо бул 3-үчү абал экен да. Көрсөңүз, ошон үчүн урматтуу туугандар, Аллах Таала бизге берген нематтар көп. Нематтар көп. Бул бир адамдарга азыркы орозо кыйын болуп аткан болгон болсо, бул орозо кезинде сахабалар буну укканда такбир айтышкан да. Аллах Тааланы даңкташкан, макташкан, сүйүнүшкөн да. Түнү менен сусундук ичип, келинчеги менен
маяк кылып чоң немат болгон. Ошон үчүн Аллах Таала айтат го, ба шүгүр кылсаңар немат артырам депчи. Аллах Таалага дайыма шүгүрдүү болуш керек да. Кандай гана нерсени бербесин, Аллах Таалага ыраазы болуш керек да. Бул хадис Бухариде 1915 номерде азыркы Кайсим ибн Сирманын кыссасычы. 5-ши парыз эмне? Ал ажы. Себеби Аллах Таала Куранда Ал-Имрон сүрөсүнүн 97-аятында «Валиллахи алан-наси хиджул байти ман истатаа илайхи сабила» дейт да. Ажы кылууга мүмкүнчүлүгү болгон ар бир адамга Аллах үчүн ажылык кылуу парыз кылынды дейт. Ошон үчүн ар бир мусулманга ажылыкка чамасы жеткен болгон болсо, ажылык кылуу парыз. Бирок азыркы учурда четинен эле чамам жок, мен жагдайым жок дегендер бар турабы? Бирок субханалла, Аллах Тааланын парызына келгенде жагдай жок да. Бирок карасаң фирменный кийимдерди кийген, башында кичине шоха айдап жүргөн болсо, шоханы кичине акча кошуп Toyota Camry алмаштырган, үйү баягы эски квартира болгон болсо, иншалла особняк жана башка акча болсо эле дүйнөсүн алмаштыра берет да, дүйнөсүн сала берет да. Ал эми Аллах Тааланын парызы келгенде эле жагдай жок. Эгер мындай жол менен кете турган болгон болсок, биз анда өмүрүбүздү ажыра албайбыз отургандар. Ошон үчүн кайсыл мусулмандын жей турган тамагы барбы? Кие турган кийими барбы? Баратын жаккан жана жашай турган үйү барбы? Жада калса үйү дагы парыз эмес. Эртең кыямат күнү мисалы үйүң жок, особнягың жок, участогуң жок, кабырга барып калсаң, мияка эмне участогу жок келип калдым деп азаптабайт Аллах Таала. Канча деген мен арабтарды тааныйм, Майдинада окуп жүргөн кезде квартирада жашат. Квартирада. Ошол квартирада жашап эле өтүп кеткен канча арабтарды көрүп атабыз да. Ошолор алхамдулилла кетип атканда ыйлап, мен балам үйсүз калды, ыйлашкан жок алар. Себеби билет. Ар бир адам өлгөндөн кийин тирүү жан болгон болсо рызкысын берет ал. Адамдын кичинекей бир квартирада, однокомнатный квартирада жашап жүргөнү, же бир эски үйдө жашап жүргөн бул неме эмес, мусибат эмес, бале эмес, бактсыздык эмес. Эң негизгиси ал квартирада жашаса дагы, бир тоонун борунда бир чатырда жашаса дагы, эң негизгиси Аллахка шерик кошпой, 5 мал намазына бекем, ыйман ээси болгон болсо, бул дүнөө урматтуу туугандар эртең бүтөт да. Эртең бүткөндө сенин жыйнаган дүйнөң дагы, мансабың дагы, акчаң дагы бир тыйын. Бир тыйын. Ошон үчүн мусулман өзүнө көп нерсени жыйнабай эле, колунда барбы? Кийими бүтүн, тамак ашы жеткиликтүү, үйү барбы? Алхамдулилла, акчаны таап туруп эле, топтоп туруп ажыга барыш керек да. Себеби эртең өтүп кетиши мүмкүн. Эгер өтүп кеткенде Аллахка жолукканда, Аллах Таала сени жакшыраак билет да. Биз го сөз менен айтып калып кала беребиз бул дүйнөдө. Бирок деген Аллах Таала билет ар бир адамдын эмне нерсеге кудурети бар жогунчу. Кайсы бир мусулмандын дүйнөдө ажылык кылууга мүмкүнчүлүгү боло тура, унасына чаптап кайта-кайта алмаштырып, же үйүнүн кайта-кайта алмаштырып, же кайта-кайта ашыкча шариатта жок тойлорду кылып, арам тойлорду кылып, үшүнтүп отуруп ажылыкка барбай өтүп кете турган болгон болсо, Аллахтын астында сөзсүз азапталат. Парыз бул. Аллах Таала буйруган, Аллахтын парызы. Мүмкүнчүлүк боло тура парызды таштап коюу бул чоң күнөө да. Аллахтын астында азаптала турган чоң күнөөдөн. Ошон үчүн урматтуугандар, бул туурасында сөз көп, бирок бүгүнкү сабагыбыз ошол Буня ислам мухамса, ислам 5 нерсе үстүндө курулган. Ошону кыскача түшүндүрүү максатында гана айттык да. Ал эми болбосо намаздын өзүнүн иншалла фихта өзүнүн бөлүмү бар. Зекеттин өзүнүн бөлүмү бар иншалла алабыз фихтан. Жана ошондой эле ажынын бөлүмү бар, бүттүгүн өзүнүн бөлүмү бар, анда тереңирээк кирип алабыз да. Бул жерде жөн гана мындай үстүртөн парыз экенин. Ислам 5 нерсе үстүнө курулган, ошол 5 нерсе деген өзү эмне? Өкүмү кандай? Кичине кыскача кабар берилет да бул сабактач.